Орусиялык диетолог Марина Макиша кыш мезгилинде организмге кандай витаминдер керек экендигин айтып берди. Бул тууралуу анын Звезда телеканалына берген маегине шилтеме берип барометр билдирет. Дарыгер доңдурулган же жаңы жашылча жемиштер, мөмө жемиштер витаминдердин жана антиоксиданттардын негизги булагы экендигин, иммундук системаны чыңдап, вирустук оорулар учурунда организмдин туруктуулугун жогорулатат деп түшүндүрдү. Ошондой эле аларды капуста сыяктуу сезондук азыктар менен алмаштырса болорун белгиледи. Бул закуска жогорку С витаминине жана ичеги ыңгайлуу бактерияларга бай. Эксперт Д витамининин маанилүүлүгүн эскертип, кыш мезгилинде организмге аталган витаминдин жетишпей тургандыгын айтты. Бул уйкунун бузулушуна жана депрессияга алып келиши мүмкүн. Бул учурда нерв системасына классикалык кошумча B6 витамини менен айкалышкан магний керек болушу мүмкүн. Мындан тышкары, диетолог кышында эт, балык, жумуртка жана сүт сыяктуу белоктуу тамактарды диетага кошууну сунуштады. Анткени белоктун жетишсиздиги иммунитеттин төмөндөшүнө алып келет.